Bir var, iki yok. Bul emmi. Бұл bir ғана Аллах Таала бар, андан башка Кудай жоқ. İki var, Үч жоқ. Бұл жалған дүйнө, жана түбөлүктү кала турган акырет дүйнөсү. üç var, dört yok. Bulç. Бұл мусулмандарга Аллах Таала тарабынан берилген ороз айт, курман айт, жана жума майрамы. Dört var, beş yok. Бұл Аллах Тааланын жер бетине түшкөн Тоорат, Забур, Инжил, Кур'ан-ы Карим 4 китеби. Beş var, altı yok. Bugün ne diyorsun? Бұл мен мусулманмын деген ар бир пенденин башына буйрулган 5 парз. Barakinde, barakinde. Эми билис, сен менин бир суроомо ачык, айкын, так, даана бир жооп берчи. Айтчы билис. Бейиштин ачкычы эмне? Sen menden birisin. Menden birisin sen. Mesler menen Dağı jolugan mesler menen şaşmagıla, şaşmagıla. Ошол шейхтерди таап көзүн ачылып намаз окуганы канчасы болду айтып коюңчу. Elhamdülillah yakında bir yıl olur. Сен ошо бир жыл ичинде арам бул арам деп Алланын атынан өкүм чыган патпа берип сүйлөгөндү ким уруксат берди? Ким уруксат берди? Ошо сен өр көргөн бул шейхтериңби? Ошол шейхтер Меккеде сүйүү иманда деген сөздү айткан жок болдуңдар. Bırakçı. Kaysı mekanın bir ayda Кыргызстанда айткан конкретно. Gördün sen mekanı. Эмнесин көрдүң? Aksakalların kolunda arak. Ayakların nail açık. Alınların bite açık. Mekanine tavuk yok omuz belli. Vurdun sen de. Şeyh. La ya Resulü kızık bir yani de. Auzu billahi de ayıklat. Gino sen asılsan asıl bundan. Yok ben bulut namusunu asılsan konusu. Şunu ya açalım değil misin? Açın. Peygamber Kur'an'da işlesin. Çok işlesin açın takdir edin. İşlesin sen. Yok sen Peygamber'den özün şeyhlerin yoğa koyu olasın. Benim de Allah'ım. Yaxşı biz balam. Bana bana bütünüz ama biz bıçak ver. Bütünüz var. Ama olmuşlar tabii bıçak ver. Balam. Hayda dursun da. Hamam olacak. Hayda dursun da ama bol balam. Hamam bol.
өз мекеніне шыққан жыңғылдап ушу мен мага бир аябыз жаза болсун. Кыргызстан мамлекетинде жашап жаткан ар бир жаран, ар бир жүрөгүнө ыйман уялаган мусулман биздин өзүбүздүн каада салтыбызга, үрп адатыбызга, маданиятыбызга тиешелүү болгон ошол ата бабаларыбыздан калган салттуу кийимдерибизди биз сөзсүз түрдө кийип жүрүшүбүз керек жана сыймыктанышыбыз керек. Мына бүгүн дагы Кыргызстан мусулмандар дини башкармасы тарабынан улут наркы, эл баркы аттуу бул тема мына ушул жерден жаралды. Себеп дегенде коомчулукта биздин ата бабаларыбыздын урпактары, сиз менен биздин келечек урпак ушул ата бабалардын нарктуу салтын бүгүн жашообузда жашап жатабызбы деген маселе туулду. Ким эртең менен турса дейт. Турган кезде кечкурун өз колу менен чечкен кийимдерди таңзаарда туруп, ден соолугу чың өз колу менен кийип туруп, актасторгонго отуруп, ибадатын аткарып, бала чакасы менен татынакай ошол күнкү ырыскысын жеп, анан эшикке чыкканда эшикте чайыттай күн чыгып, тынчтыктын өкүмү болуп турса, амандык болуп турса, ошол күнкү жей турган бир кесим наның болсо, сен дүйнөдөгү бактылуу инсансың дейт. Бүгүн биздин Кыргызстан мамлекетинде жашап жаткан 7 миллион халктын бардыгы бактылуу. Биз бактылуубуз. Ушуну кабыл алалы. Кудайга шүгүр, кийимибиз бүтүн, курсагыбыз топ, динибиз менен жашап атабыз. Баалуулуктарыбыз бар, амандыгыбыз бар, тынчтыгыбыз бар. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир инсан ал бактылуу деп айткан. Биз ошол бактылуулардын катарындабыз. Биз бүгүн ушул Кудай Таала тарабынан берилген дөөлөт, ырыскы, неаматты чыгып, бекем болуп, бизден кийинки келе турган урпактарга татынакай, сак саламатты өткөрүп беришибиз керек. Мына бүгүн мамлекетибиз өнүгүүнүн жолуна түштү. Журт башчыбыз Садыр Нуркожоевич келгенден бери бардык тарапта мына өнүгүүлөргө бардыгыңыздар күбө болуп атасыздар. Мына биз ушул аймактарды кыдырып келдик. Буга чейин Талас областы, Жалал-Абад областы, Ош шаар, Ош область, Баткен областы, мына кече күнү Борбор калабыз Бишкекте, Чүй областында ушундай иш-чараларды өткөрдүк. Барган жерибизде күндөн күнгө өнүгүүнү көрүп, ошол жердеги жетекчилер менен көрүп, мына бул жыл ушундай 18ге чукул мектептин ачылышы болду. Мондай ийгиликтер жаралды, мондай жол бүттү, мондай жакшы нерселер болду деген жакшы саамалыкты гана угуп келатабыз да. Мунун бардыгы биз ошол өнүгүүнүн жолуна бет алып, өнүгүүнүн жолуна бекемдеп баратабыз. Мына ушундай мамлекетти, ушундай ырыскыны, ушундай эл журтту, ушундай динди биз бүгүн ушул жерде отурган диний кызматкерлер жана жетекчилер жана коом биз чыгышыбыз керек бир туугандар. Аш-шукур таа, бул шүкүр кылуу дагы бир ибадат болуп эсептелинет. Андыктан урматтуу жыйындын катышуучулары, мен сөзүмдү узатпастан жыйынтыктайын. Ушундай баалуулуктарыбыз менен биз каада салтыбызды, нарк насилибизди биз урпактарга үйрөтөлү. Кудайым буйрса мындан ары да бул иш-чараларыбыз уланат. Кыргызстан муфтият тарабынан ушундай иш-чарага жакындан жанашып жардам берген Ысык Көл областынын администрациясына, анын жетекчиси Улан Ишановичке терең ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары мына Ысык Көл областынын казиятына терең ыраазычылык билдиребиз. Жана Маданият министрлигине терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул иш-чара уюштурууда жакындан жанашып колдоо көрсөткөн бардык адамдарга биз терең ыраазычылык билдиребиз. Заманыбыз тынч болсун, көзүбүздүн кареги болгон үй бүлө бала чака менен элдин ичинде, журттун ичинде аман бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгүн сиздер менен кыргыз элинин улуттук нарк насили, каада салттары жана тарыхый баалуулуктар тууралуу сөз кылуу үчүн чогулдук. Улут наркы, эл баркы аталышындагы бул иш-чара Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын демилгеси менен өткөрүлүп жаткандыгына өтө кубанычтабыз. Улут наркы деген сөз бул биздин түпкү дөөлөттөрүбүз, каада салттарыбыз, тилибиз жана тарыхыбыз. Бул ата бабаларыбыздын калган мурасы. Биздин милдет ошол мурасты кийинки муундарга жеткизүү, аны сактап калуу жана өнүктүрүү болуп саналат. Кыргыз элинин меймандостугу, акылмандыгы жана кайраттуулугу менен дайыма дүйнөгө таанылган. Бул баалуулуктар бизди бириктирип, алдыга жетелеген күч болуп келген жана ошондой эле болуп келе бермекчи дагы.
Бирок ушул улуулукта биз мамлекеттин түпкү негиздерин да унутпашыбыз керек. Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, биз светтик мамлекет болуп эсептелебиз. Коомдун адеп аклагын чыңдоодо диндин ролу абдан чоң. Дин айрыкча ислам, ыйман, адеп аклак жана боорукерлик тууралуу баалуу сабактарды берет. Диний уюмдар коомубуздун адеп аклагын бекемдөөдө маанилүү орду бар. Биз кыргыз элинин нукура маданиятын сактоону, муундан муунга өткөрүүнү жана коомго жайылтууну өз милдетибиз деп эсептейбиз. Бүгүнкү иш-чара улутубуздун уңгусун бекемдөө менен катар экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүүдө маанилүү ролду ойнойт. Коомчулукту терс диний агымдардан коргоо, ынтымактуу жана биримдикти чыңдоодо ар бирибиздин ыйык милдетибиз болуп саналат.